профессиональный сценарист, надо нам всегда заранее знать, о чем, для чего. Вот в последнее время, чтобы вы знали, что направление не просто там старик болтает, я очень, как вот, не то чтобы увлечен, Манас Хазимшалата. Да, давайте вот это сделаем. Меня там, как раз я посвящаю его памяти, потому что он из-за Манаса его посадил в этом. Да, в Караганде был. Да, потому что Пиксар, Морозов, они вот вдвоем написали, их обоих в тюрьму посадили. Отец там скончался. Но это просто пусть знали боль сердца моего. Байкасам Арвалдар, Манас дышит, ни хера не знает, простите меня, я буду материться. Ведь Манас сюжет не люблю, что произошло, почему Манас считается величайшим, что? Я спрошу, даже вы не сможете ответить. Я не знаю. Не только. Вот о чем я. А говорите. А что? Я не говорю. О чем я? Нет, ну, другие айтып бар. Чего на монастырь это сұрасаң Бог білмейді. Поэтому елге жұртқа таратыш керек. Ну, мен ойымдай говорю. Вообще-то я профессиональный филолог. Знаю мировую литературу. Марага, сейчас давайте определимся, на хмельском вам удобно или на русском? На как вам удобно? На крыльском, давайте. У нас все равно аудитория на крыльском больше. И можно и так. Информация больше. А Базаров-то как он будет говорить? Он просто не знает крыльский. Это потому что, ушел ты задание, вопросы задай, чтобы я сориентировался, потому что я не люблю просто так болтать. Да. Ана мындай деп ойлаймын да. Ушул өткөн замана эгемендүүлүк тургандай деп ойлойсуз деп так меня свое пожелаем бар. Анын азыр эмне кылып атасыз караганда какчаңдап припмер да. Аны айтайын садагылар мен отоштон начал ушу Манас деген Манас билбейатчы эл журтка жеткириш керек. Залкарлык эмнеде бул чыгарман дүйнөдө жок көчүрүп ну то что скажу. Ошода Манас деген эмне? Мисалы. Жок, эмне үчүн ошондой деп атышат мен айтам, мынакей ау дейсиңер, билесиңер Манас, билбейсиңер да. Жалкарлык эмне мында. Ошо эмне? Кептим бар ошону деп. Анан байкасам, андай мындай анан кийин азыр ар кандай сөз жүрүп атат деп аягында айлам кеткенде алдымдагы ушул Манасты орусча которуп мынакей. Тиги үчөөн тең. Сагынбай Орозбаков менен кимдин варианты боюнча. Вот. Посмотри, полистай, там даже если есть. Эмнелеримде бар. Ана буну сразу тиги грузин тилинде чыкты через мой русский, казак тилинде чыкты через мой русский, өзбек тилинде чыкты через мой русский. Потому что кыргыздын объемы өтө чоң, анын баарын которо албайт экен. Бирок токойдор жерин айтыш керек да эмне? Токойдор көп да слишком. В чем величие этого произведения? Анткени чындыгында эле дүйнө жүзүндө мындай чыгарма жок. Бул Сагынбай Манастын эмесинде? Жок, экөөнүн эмесинде. Экөөнүн тең алдаспай. Анам жерде көрсөтөйүнчү. Алар ушундай бар, кыргызчасына келтирдим да. Эмеде. Вот это два, вот обрати на это два портрета. Она многие, ну, чтоб ты знал. Вот это из моего фильма. Я портрет заказал. Это. Сиз тарттыңыз беле Саякбайдын жанагы Манас айткан эмесин сиз тарттыңыз? Я фильм снимал, есть даже тут есть эпизод, где я снимаю его. Она мамдай да, для интереса вам. Мынакей Саякбай ата Манас айтып атат. Бул папам жазып атат. Бул Карасаевтер тиги папа. Могу жерде мен суу кармап турам. Это 46-й год, я пацанчиком был. Ташым агай, да. Потом проходит время, я, значит, эме кылам да, тиги эме кылып туруп, сейчас скажу вам, өзүм эме болуп калдым. Киношник болуп калдым дагы, эмени ушул эле тиги Саякбай атамды, это вот это. Сейчас покажу. Вот жерде я уже как снимаю его, Саякбайды. Это 61-й год, когда нам разрешили снимать. Бизде ошол убактардан мындай кат бар сизге. Ушу каттан көрүп туруп, ичиндеги сүрөттөрдү каяктан түшкөнсүз, ошо боюнча окуяларды айтып бересизби? Көбүрөнчө жерде сүрөттөр бар экен. Төлөмүш. Ушу сүрөттө эмне болуп түшкөнсүз? Это мы работаем над фильмом «Золотая осень». Казахский актер Жалгас Океев был Совет Акжимадулов. Это я. По-моему, в Алмате мы это снимались. Ошол кезде окуялар барбы?
Ну, кое-что могу сказать. Давно рекен. Вот тут надо, вот с кем мы вот так мы общались с ним. Так. А это где мы? Вот это я первый раз вижу. Айтып беріңіз, шо есіңізде болса. Театрға деймін, театрға. Шо келіп, емне деп күлдіріп атам есімде. А шо Төлемшек өз кино тартып атады. Жаңағы эме бар ғой, Ақелберсин тұқымы. Отам мы на съемках. Сен көрсетесің ана. Ошол уақыттардан, окуялардан Төлемиш агай менен чогуу окуя болду го? Болду. Айтып бербейсизби? Мен деген эме кылдым да, Төлемиш келсем, тиги окууну бүтсөм, университетти мен эмеге жиберишти, түштүккө мугалим кылып. А Гүлпа Ончаловна министр болчу. Анан Төлемиш экөөбүз эме кылып калганыбыз, он был звукооператором, а я участвовал, дубляж кылчубуз да эмелерди. Анан кайдан билип калыптыр да киши мени ким экенимди. Чакыртып алды да. И назначает меня редактором кинохроники. То есть два языка знаю, потом я музыкант по образованию, что-то. Антон Ильич, был звукооператор экен. И жана көрсөтүп аткан кино, он в этом фильме звукооператор, режиссер у нас Зилия Турузбекова, автор сценария. Анан бара-бара мен высший эмени бүтүп келдим, Төлемиш высший эмени бүтүп келди, режиссерский. ГИК-те окуңарбы, ГИК-те? Ну, там мы в Москве вместе учились, он на режиссерском, высший, и на сценарный, высший сценарный. Ну, они приняли меня и Айтматова. Ну, Айтматова назначили корреспондентом с обкором «Правды», он ушел. Один я так и заканчивал. 64-нчы жыл бүтүп келдим, ана жанагындай. Ошондой чогуу иштей баштадык. Анан мени козу жашты пьеса жазгам, келип көрсөм, айтыбай, укмуштурбай, давай кино кылалы жанагы Ақелберсин тұқымы деген ошондон чыкты. Биринчи киносу, Төлемиш Океевдин? Жок, биринчи эмес, он уже был. Он уже до этого успел выпустить эмени, жанагы Бакайдын жайы. Бакайдын жайы. Даже успел выпустить жанагы эмени Красный яблокасы. Анан дагы эмнени чыгарып калды, жанагы Лютыйды чыгарып калды. Уже үч киносы чыккан. Ана мага тийише баштады да. 70-жылдардан тартып, чтоб немножко знал календарный план. Сүймөнкул Чокморов менен чогуу болгон окуялар барбы? Бар. Эмне окуя, айтып бересизби? В двух словах, мен эме келсем, 10 класста окуп атып, музыкальный училищеге кирип калдым. Күрөңкө азыркы дейм. А көрсө, ошол кезде Сүймөнкул художник болуп окуп жүрүп келди. Чогуу жерде чогуу болдук. Играли в одной волейбольной команде. Анан бара-бара художник болуп келди, антимит анан муну мындай татынакай жакшы, бой келбеттүү, өзү порядочный жигитке жакшы билчүбүз. Муну ким айтып калды бир кезде, между нами говоря. Болот, ушуну мен тартам деп. А я-то знаю, что кимдин бардыгы бар, бирок үнү кичинекей эмерээк болчу. Сүймөнкулдун. Хрипловатый мындай эмеси жок да. Десем, я буду озвучивать, деп келдик, көрсөк, аны билчү эмеспи, что у него актерский талант чыгыз. Алып кетти да, бирок дайыма муну эме кылганда кыргызчасындагы, орусчасындагы озвучивает другой автор, актер. Ким? А орусчасын этот, Ада Казалов Палдывакш. Вот, и вот всегда, чтобы один и тот же голос звучал. Потом bizde эмеде, между нами говоря, мисал үчүн кино тартканда көбүнчө ориентировался на события. Көп сүйлөтчү эмес актер. Билдиңби? Реплика настоящее кино деген ушундай го. Көрсөңөр Сүймөнкулдун. Сүйлөгөндө деген жери бар. Аздык Гүлжара эле сүйлөп атпайт, кетейди эле. Bizde андай болчу эмес, потому что мы ориентировались на события. Да. Художественный фильм ушундай да негизи. Көрсөт депчи. Анан да кызыш болду. Бир кыз окуя алып, тиги бир эмеге гостиницага конокко барып, анан экөөбүздөн милиция кармап алды. Сүймөнкул. Сүймөнкул. Эмне болду? Ну там
geç kalıp duruyoruz da kıskası gостиницада. Anan эме дейт, вы первый раз мились, түнгі сағат 2 Москвада. Первый раз дедік. Мені көрсетті. Я вижу, что ты первый раз. А твоя морда мне знакома, ты не первый раз. А он шықпайды. Знаком, может, знаком. Он говорит, 7-й, деп бақы жыралар. Шуды оқи алды менен. Шодан төлөбүш менен дагы ар кандай кызыктар окуялар болгон. Мисалы үчүн. Тиге эме болду. Тиге мен тартып бүттү жанагы Акыл Берсин. Анан тиге озвучаниясына башкача алып коюптур. Бир жерде мындай жери бар да, бир кызды күйөөгө берип атат. Ошо эмеде, кинода. Анан кийин жанагы ким артистибиз ким? Ой, эмне ыйлайсыз деп бересин айтат. Кунунан асты да, эмне ыйлап атасыз дейт да. Анан айтам, токтот дейт, остановить, озвучание жүрүп атат. Ой, кунун деген бул өлгөн кишинин эмеси, баасы дедим. Кантип өлөт айтсын энесине. Sen kızın ölse akçasını alasın de. Bunu Tatarlar çağırgan ilgili. Kuna. Plata za убитого воина. Oşundaydı, oşundaydı. Bilmeysin mi? Bilmeydi kendi. Ana redaktörüm kim? Mirza Gaparov. Ana aytı. Hay Mirza berkelsin dedi. Ma oyunu da o da taktırım. Жанагы жерде кууна деген болбойт деп атат. Десе Мырза Гапаров мындай лирический эме иши болчу да. Эми чыгармада боло берет, антсе болсо, мен айттым, болбойт дедим. Главный редакторубуз Ашим Жакыпбеков. Ал Төлөбүшөйдө кеп мындай да, менин таятам татар. Ай, Ашим өзүң келип койчу атаң. Авторум татар, редакторым сарт, өкөтө. Анан келип айтсам, ардыкы туура деп. Анан бардан кызыгы, мен айтып эле кылам кээде. Бүттүк жанагы мен айтканда монча жазып, анан кийин озвучание бүткөндөн тамак беребиз, звук операторго, милерге кел деп. Анан тиге мен коебуз, анан тамагынан Төлөмүш турган айтты. Кудай, чоң рахмат сага. Эмне? Şu Kudayım deyt, mardı 25% tatarılıp koğuna rahmat deyt. Evet, Aytmatov'da 50% bolğanda bizde cindiril var gedip. Şunday kokmalar. Alına optu jaq op kalsa керек, ya. Aytmatov böyle cindiril çok şet. Janag aytadım. Aytmatov'da 50% tatar bolğanda bizde cindiril var. Şunday işletçiyiz da, bölüp antip tamaşa kılıp. Ne kılavuz evet, birge turmuş geldi de gitti. Aytmatov менен Чыңгыз атабыз менен. Чыңгыз Айтматов менен абдан жакшы болчу. Анткени бул киши өзүңөр билесиңер да. Тиге бул киши эмес боюнча зоотехник. Ооба. Бирок ошо таланты менен өзүнүн жанагы билгичтиги менен аябай сүңгүп кирип жанагы орус адабиятына айрыкча. Аябай сонун биле кетти экен да. Ботанический садка отуруп эле окуп жүрчү окшойт. Даже байкасаңар, мунун тили орусча тили. Тургенев менен тиги ошо кездеги 19-жылдын аягындагы жаштардын тили. Потому что ояктан тажир алганда. Меники башкачараак. Мен орусча жазам, бирок кийинчерээк чыккан кишимин, анткени жанагы современный билем. Тике модернизм сыяктуу. Ошону билем да, анан башкачараак болуп кетет орусча жазганда. Бул кишини карасам көбүнчө ошол жактан, мен тилчи катары айтайын силерге, стилистикасы ошол жактан аябай тажир алган окшойт. Анан көбүнчө эме кылып калчубуз да. Бир повести бирдеме чыкса мен чакырчы. Ай, келчи окудуңбу, карачы, оюң кандай деп мен айтып берчүмүн, анан сүйлөшчүбүз да. Анан акыркы бир эмени айтып коеюн силерге. Тиге Кожо Жашты жаздым да. Сценарий кылып жазып бердим Төлөмүшкө. Төлөмүш айтты, Чикеме барып көрсөтпөйлүбү деп. Анан сценарийди бердик Чикеме. Ал киши окуп чыкты. Келгиле деди, бардык. Анан барып, эми силер
Ошо кинобуздан чамынча билсеңер, аягында эсмерде жанагы кожа жаш шемелер менен жанагы сайгактар жатып атпайбы? Баарын атат. Бир кырып сайгактар улам атып атат, көз жанагы эмесин пантасын эмелат экен да, ошон үчүн. Кимге каршы чыгам деп. Анын аягында баягы өзүнүн баласын атып алып атпайбы? Анан барсак чикем айтты, ой, сонун сценарий экен, окудум, жакшы. Мен да дайыма капа болом деди. Жанагы жаратылыш менен адамдын болгон мамилесин. Анан мындай да айтып коеюн силерге. Кожо жашты тиги ар кандай баа берет да, эмелер жанагы даже окуп кетем, мен атам окуп кетем деди. Бул эл журтун баккан мергенчилик менен. Деп. Анысы жакшы, бирок бир жаман жери бар да. Келечек. Тетиги жок, тетиги эме кылат. Анан кийин кызып кетип жанагы улактарын эмелер менен ата баштаганда тиги эме чыгып, тиги Кайбирендин башчысы. Эмесе чыгып айтат, сүйлөйт деме? Ой, кожо жаш, алып кетейин, коеюн, балдарды өлтүрүм, жок дегенде чалымды тирүү калтырырым. Тиги айтат. Анткени тукумбейс атадан десе, жанагы текеси эмеси. Бен санын да атып салат. Анан каргайт. Трагичный, да? Таң ушундай бак көрбөй калат да, анан эмеге ошо кожо жаш каза болот да. Ушундай анан ошону билебиз да, анан чикем айтып калды. Мен дейт дайыма капа болом дейт. Мен укканда дейт, жана кара кыл ботом дейт ким айтканда, ким айтып калчу биздин артистибиз. Кара кыл ботом деп, ошондайыма капа болом дейт. Байкагылачы дейт. Бул адамзат эмеге жаратылышка өз баласындай мамиле кылыш керек дейт. Анткени өзү өлтүрүп алса кийин жаратылышы баласы жашабайт. Ошо жанагындай дейт да. Сиз ошондой смысл закладывать этесизби негизи башына? Төлөмүшпөйдү, мен коюп окуй деп укмуштай да. Чикем айтып калды ошону. Анан биздин эмеде башкачараак болчу финалы. Анан келип айттым, көдөдүм Төлөмүш. Муну ореке чикем айтканды укмуштай бир жери бар. Мен де ойлонуп калчумун, жанагы кара кыл ботом. Бул кара кыл ботомду билесиңерби жокпу, мындайды. Биз билебиз. Өсө мергенчиген да, анан тиги булактарын айлап анан баласына ошо эмес терисинен тон кийип коет. Анан байкабай текекен ат салып атпайбы? Билдиңби кандай укмуштай, гениальный да. Гениальный. Анан айттым, давай ошону келтиребиз дедик. Анан эме кылды, ой укмуш деди. Ой ушундай жанагы жазып бердим да. Анан бир кызык байкасаңар, көрүп калсаңар, жанагы ыйлап атпайбы кичинекей бала. Тигинде ат салган, десе. Анан Төлөмүш айтат, биз дейт, экөө дос болчу дейт. Экөө баланы атай дос кылып бактык дейт. Бирок жанагы ат салган айткан жокпуз дейт. Ал чын эле ойлоду дейт, чын ат салган экен деп. Ыйлаган ошо дейт жанагы аягында. Анан бир кызык болду, жүрө чоң айтты, бар Төлөмүш Америка бир жакка көрсөтүп кетип, ой, макай дейт, жанагы жерин көргөндө дейт. Ыйлаш. Американецтер боло калды. Ыйлаган андан көп дейт, кучактап атышат дейт, мынакей. Демек жаратылышка өз баламда мамиле кылбасам, өз жатып алган деп атасың деп. Мындай чоң смысл ошого. Философский, бир эле эмеде. Бир эле цена бирок. Карабайсыңбы? Ушундай таасири. Ушундай болду, эмне дейсиз? Ошо кожо жашты тартып атканда сиз да катыштыңызбы съемкасына? Ооба, бардыгына катышкан жокмун, көбүнчө катышып аттым жанагы эмелерди, кээ бир эмелерди. Мисалы үчүн бир жери бар, эмени тиги эжебиз Манас айтып аткан жери бар. Ошо Төлөмүш айта, Манас дем сен өзүң тарткын. Бизде ушундай болчу да. Ким билсе? Мен мындай иштечүбүз да, сүйлөшүп алабыз да, мен бир дагы эпизод жазбайм Төлөмүшсүз. Ал бизде бирде эпизод тартпайт, менсиз. Ушундай. Сонун, жанында туруп. Анан айтам, аны сен өзүң эле тарткын. Алматыга алып барып павильондан тарттык. Мен тартып бердим ошону. Анан оператор баары билчү да, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, эмчин тартып атабыз, мааниси эмнеде, ошол болчу да. Анан кээде бул эмеде тагын көрөм. Режиссерлор эми ар кандай кээде буларды бирине алагаштырып жиберишет да, ошо кичине эмеси бузулуп кетет.
айтайын. Бир идеяга кетип калат. Башкача кетип калат да. Алаксыз ийет да. Алаксыз ийет. Ана ошондой болбосун деп мен дайыма жанында болчу. Сон. Андайлар да болду. Кээде тартып келет, о жарабайт деп алдырып тастаганым канча болду. Эми айтмат, менен айтып атпайм, бул дайыма эме болду. Жанагы бир күнү келип кетчи деди. Анан келсем bir повесть чыгыптыр кемден. 100 лет одиночества. Ой, ошону окучук. Гарсия Маркес. Сиз окшошсуз Габриэл? Мен окусам, мен окудум дедим, кандай окуш экен дедим чике. Байкабайсыңбы дедим. Дегенде как будто ар кандай эмеде бири-бири байланыш жок окуялар бар. Бирок мунун бардыгы ошол замандын окуясы да. Кандай гана биздин айылдагы окуяларга аябай окшош. Ар кандай, бирок ошол кезде кандай заманда эме болду. Да. Жакшы эле. Давай. А билем аны эме кылып коелу балдар, Дом киного жиберип койгула билетти, мен унутпайм. Ошакта. Дом киного жиберип койгула, ошакта да менин офисим. Анан дальше делать техники, да. Жакшы. Мисаж культура. Анан кийин анан карасам эмес чыкты. Жанагы И дольше века длится день деген. Аны отурдук көпкө деле сүйлөшөбүз да. Мен жанагы эме билимим боюнча адабиятчы болгондуктан бул жөнөкөй эмесмин да. Мен жанагы бүт орус факультетин бүткөм да. Өчүрдүм. Анан дайыма менен кеңеш, анан дагы бир кызык иш болду. Бир күнү ой келип кетчи дейт. Чикеме айтат. Бардым. Карасам, ой кызык болду дейт, эми десем, sen deyt göl başından o deyt sen bugusun dedi bugün deyt. Oy kızık boldu deyt men barsam taldı suga barıp kaldım öyle konoga çakırıp anan keyin bir emeкен deyt tatami jayız da anan karasam deyt tamda deyt bugünün emes ilim turat deyt başı. Onu aytdım oy bugular bugünday desem oy atasının görü kışka katı olup anan keyin korobuzga Girip keliptir bugu. Atasını atıp saldım da etin jabынан başıma amday kılıp koydum dedim. Anan çike bu kandayçı deyt, anan mınday dedim çike. Bu mınday deyt de bana yetişip atkan. O sizler bugusunlar. Bugu olsa hemçin bugunun korosuna girip gelse atıp salıp atpayı deyt. Çike bana deyt. Ben çike ancası orusçada söyleşiyor. Bu degen özü bugu emes болуш керек. Bir жактан келген bir сел-саяк dedim. Bular hiç kaçan bugünü korosuna girip satpaydı. Святой biz için. Oy bilbeyim atan, naptan kapı oldu dedi. Anan keyin jüre janagı emes çıkmadı o. Akime. Filmi. Anan bolat bir jakşı jeri, bolat bu dagı mындай түшүнүгү терең режиссер болчу да, көрсө bu dagı аябай түшүнүп ошону жанагы бала кичинекей бала. Bu кандай чатаң көрү. Эми мунун трагедиясы мында да. Жөн эле бугун атканда эмес, коросуна кирип келгенде атпайт деп окуйбуз. Анан кийин текшерип көрсө чыда элем экен да. Жанагы бугун бир жактан келген экен жанагы. Ош жерден. Соода кылган экен да. Ошондуктан байкасаңар баягы бугун өттүрүп жанагы кимге берип атпайбы, балта менен чаап бугунун мүйүзүн. Ким артист жанагы балта. Ороскул. Атасын көрүп деп туруп билдиңерби? Философия эмнеде мында? Жок, түшүнбөй калдым азыр. Эми ошо философия жанагы көрсө ал үчүн эти керек экен да. Ал үчүн жанагы бугунун ыйыктыгын билбейт экен. Билбейт. Бугу эмес экен. Бир жактан келген экен да. Оокат кылган экен. Кишини айтып атасызбы сиз? Кишини айтып атам, ошо да. Айттым да, чике бугу эмес дедим. Эч качан окугун коросуна кирип берсе, ош жерден эме кылып кыргыздар ушинтпек. Бугунун өзү коросуна кирип келип атпайбы. Понимаешь? Анан жанагы эмес илип коюп атпайбы. Ороскул ошондо башка жерден келген кишиби? Башка жерден келген киши экен да. Анан дагы Шамшир болот дагы ошону жакшылап көрсөтүп атпайбы. Урганы жок аны.
Бирок Ороскулду мисалы кыргыздардын баары Ороскул деп мындай жерин саткан. Аты дагы Ороскул болуп атпайбы? Ороскул. Ошону байкабайсың. Ошону байкабайсың. Бирок ал өзүнчө да анан жанагы баланын трагедиясы. Эго койгун деп баланын эмеси трагедия балада болуп атпайбы? Кандай жатабы? Жанагы эметип аткан. Келбей калган ата. Бирок өзүнүн атасы эле ал ошол жерде тарбияланган бала. Өлө мен баягыда көрүп алып жаман ыйлагам аябай. Ошо да көрдүңбү кандай укмуштуу. Аябай. Азыр ушундай чыгара алабызбы биз? Эми кечирип койгула балдарым азыр. Чыгара албайсыңар деп коюшпу. Көбүнчө эле жанагы ичмей, жемей, атмай болокет, анын баары толтура. Гезитти окусаң жалаң ошол жөнүндө, экранды карасаң ошол жөнүндө. Эле айтат. Айтурган Темировага неметип койчу, через WhatsApp геолокация жиберип койчу. Капа болосуң да. Ошондойлорду көрсөтүп атышпайбы? Эмне кереги бар? Адам ансыз эле могу кыйналып атса, ого өтөр көрсөтүп, жамандыкты көрсөтүп экранда. Каяктан көрсөтүп атат? Азыр кинолорду айтып атам да. Байкасаңар, обязательно бирөөнү атат, бирөөнү муңдат, бирөөнү алдайт, бир балакет сылат. Эмне кереги бар? Аны билебиз го койгун. Эми Адам деген, бул чыгармачылык деген, искусство деген дейли. Бул Кудайдан берген адамга, эл журтка эме берип туруш керек. Жакшылыкка үндөп, кайрат берип туруш керек, көңүл айтып туруш керек. Ошо болбой атпайбы? Ушу биздин передача негизи баштан өткөн деп, ошо адамдардын баштан өткөн окуялары негизи неме экен мындай. Башка адамдарга жашаганга мындай үмүт берет экен, потому что мына кыйынчылыктарды карабайсың, мына ого өтөр өзү жүдөп какап атса ого өтөр көрсөтөт, экранда да ошону көрсөтөт. Мейли. Ошо жашоонун кереги барбы, жокпу? Мен ошол Манас деп, мынакей Манас айынан атам камалып кетти. Мен жетим калдым. 4 буртуганы менен, 4 болчубуз. Сиз көлдө болчусуз, ал кезде? Ошол жерде эле шаарда болчубуз. Анан ошонун баарын башыман өткөрдүм. Анан тиги атам жазыптыр түрмөдөн. Ого марга айтып койгун деп, мен тиги адабиятка, искусствого жолобосун. Строитель болсун деп жазыптыр да. Колум эптеп алчу. Болбой эле кой деп мен ушул ата эмени бүттүм, музыкалык училищени бүттүм. Эмени бүттүм, жанагы биздин. Ошондой эле максат койсоңуз керек, атамдын анткени мен жети билейин дедим, эмне болду, кандай болду деп. Анан бүт өмүрүмдү ушу карынадым. Анан кийин жөн жүрбөй мынакей азыр мен тиги какчаңдап караганда Манасты байкасам, айта берейин, Манас деп көп айтасыңар, бирок Манастын негизи эмнеде? Чындап келсе, бул мактаныш эмес, дүйнөдө Манастай жалкар эпос жок эл жараткан. Ар кандайлар бар. Илияда, Одиссеянын баарын айтып отурбайын, бир эле окуя да, бирок Манас таптакыр башкача окуган. Чындыгында эле бул жерде эл журтубуздун, кыргыз элинин философиясы, улуттук көз карашы. Биз үчүн жакшы да. Өзүнчө жатат да, Библияда мурда жазылган, керек болсо. Жанагы эле бир нерсени айтып коеюнчу. Манас өз эл журтун коргогондо муну адамдар жазды, кийин Айтматта жазды. Бул деген Жеңилис хан болгон да, Манас. Эл журтун коргогондо эл журтун. Бирок эмеге барды, чоң базатка барды. Мана Кытай кол салып, кырылбады чоролордун баары. Өзү ыйдап келип атпайбы таласка. Барын жеп алдым, ханым ана мынакей, мен өлсөм болбойт, жалгыз келет, кансырап келет, өзү каза болот. Кыргыздын каганаты кулайт. Империя болгон. Эмне үчүн? Анткени бул бага башкага кол салып келди. Муну Иса пайгамбар, Христос да бар. Мындай жазды, кто пришел с мечом, от меча и погиб. Так өзү болуп атпайбы? А кыргыздар Иса пайгамбар сүйлөсө айтат, окуйгун. Көрдүңбү дейт. Курал менен барган, куралдан каза болду дейт. Эми ошол муундан 9-кылымда болгон окуя экен бул, чындап келсе. Манасынын окуясы. 1000 жылдан бери ыйлап жүрбөдүкпү? Жоготуп, эгемендикти жоготуп, башка билерге баш ийип, Чыңгыз ханга, кийин эме орустарга, кийин эмелерге тиги Кокон хандыгына, орус эмесине, КПССке. Анан мына 91-жыл 1000 жылдан кийин эгемендикти алдык. Мынакей, ошол тиги Касым Тынчтын айткандай, 1000 жыл мурда Манастын кетирген кайгысын Алексей тартып келатабыз. Ошону элге жеткириш керек азыркы заманда.
Азыркы Манаста бар. Мынакей байкагылачы. Мына Украина менен Россия эмне болот? Орус американецтер экөөнү кайраштырып. Афганистанда эмне болуп атат? Гитлер эмне кылды? Демек, булар эме да таң көрүн. Башка элге кол салып ошону менен оокат кылабыз дейт. Кырылып атпайбы? Александр Македонский ошондой болду. Гитлер ошондой болду. Американецтер эмне болот мына кетип атат. Анан булар кайраштырып атпайбы элдерди? Onun bardығы ақылмандық мына Манаста бар. Башка чыгармаларда жоқ. Ошондуктан мен ойлодум, муну эме кылыш керек деп дедим дагы, жанагы варианттарын көбүн билем. Сөзмө сөз которчумун да жаш кезде. Анан чындыгында Сагынбай Оразбаков менен Сагынбай каралай гениальнейший Манаштары. Анткени булар кандай десе, өзү чыгарганы эмес, бул эл журттун турмуштук көз карашын чагылдырып атат Манас менен. Саякбай Саякбай атамда гана көп жүрдүңүзбү? Көрбөйм. Мага тууганда болчу, азыр да эмебиз ошо көрсө мен чоңөнөм апакай менен тиги экөө жакын тууган экен да. Ак өлөңдөн туугу жакта. Алда көрдүк да. Келдик да. Ак өлөңдөн. Ошо айтып бербейсизби кичине Саякбай жөнүндө, может чогуу бир нерсе болгон? Интересный случай. Саякбай атамды көрүп калчумун, укчумун да. Анан жанагы сүрөттү көрсөтпөдүм эмеде. Саякбай келсем, атамдын Манас шакирттерин эме кылып койду, Манас шакирт согуштан кийин 46-жылы. Анан эмеде Манас күпүлдөп Манас айтып атат. Анан биз ошол жакта жашап калдык, квартирабыз жок. Ошо академиянын өзүндө. Анан кээде тиги Манас айттыра Семетейде айтырдан тиги айтты, бар чай берип туруш керек да. Ан барсам күпүлдөп барсам Саякбай атам Семетейдин жанагы эмени айтып атыптыр. Тайтурун чапканы. Өзү ыйлап атат, мен ыйлап турам. Сиз канча жаштасыз? Жанагы менче, "Мына ошондогу анекей көзүн жашы көлдө, кадимки ыйлап. Анткени мындай экен деп ыйлап атат. Көрсө Каныкей Бакуш өзүнө ат берди экен. Мынакей Семетей 12-ге чыкты. Азыр ат чаптырып коюн Тайтур. Чыгып келсе айтам, мунун жери талаш, атасы Манас. Бул тажик эмес деп айтайын дейт экен да. Аты чыкпай калса өзүмдү өзүм күн жагыл өлтүрөм дейт экен. Ушундай да. Анан угуп отурганда ошо жер Тайтур артта калат да. Анан ошо менен Саякбай ошону атаңды көрсөтөт. Кадимки ыйлайт да, Каныкейдей болуп. Ал түшүнүп атат да. Жок, ошо Каныкейди түшүнүп атат да. Бул эме да таң көрүп. Тиги Саякбайдын эмеси ролго кирип кетчү да. Анан бир кезде караса таң менен караны көрүнөт. Манасты чубакты караны көрүнөт, анан кайраттанат. Кадимкидей кайрат. Анан өзүнүн жашын сүрүп караса таң менен ат чыгып келатат да. Şu karab otursun da целый bir adamın tiyatrı bolçu da kızık. Anan ыйлап mana bir кезде тиги бир эле комнат турабыз, анан чоңунум апакай аты. О эме турса келип келди. Маманын аты Мария. Келип кел. Ох, макш. Килайнан бир деме деди. Анан чоңуным карап, бетим деп мен деди. Жарбак, бияқта келесиң деди. Oya аны жөнүнө койчу. Айтпа балдар айтты. Кой, бияқта эмне келесиң? Мана ошол кеттиң мен. Ого дейт. А көрсө мындай экен. Мен айтып атам, көрсө мана Саякбай бала жаш кезинде Кудайырдын жөкүр болчу дейт. Батыр экен. Аш тойлорго дейт атам ошо чоңунан 2-3 жаш улуураак экен. Анан таң дейт күрөшкө түшөт дейт. Анан жемет дейт ошолордон. Ал өлүп анан кийин ошо анан бир кезде караса ак өлөмдө. О тиги бозушуп отурат дейт. Анан качан Манас болуп кеткен. Жаш кезинде эле көрүп. Бул көрсөтө 13-жылдары болгон окуялар экен айтып атат. А болсо 46-жылы болуп аткан окуя. А көрсө Саякбай атам жанагы элдин баары билишкен да, чабып жүрүп эл менен анан бул тиги немеге барып, Үркүндө 16-жылы Кытайга барып, келип ошондон кийин Манасчы болуп калат. Манас айтып баштады. Эл алдында. Ошо. Саякбай атам анан кийин баягы эме болгондо жана кызыл китепти көчөдө басып калды Саякбай атам. Эч эмес жок, бияка көчүрүп келди. Анан уулу Сыргага менин иним менен анан Жамал Сейдакматов менен бир класста окучу.
Таптакыр ачка калды акчтар. Ким улуу Ул эки улуу бар. Сырак чубак деген. Сырак ошол номер 5-те окучу. Мен да окуп калдым, бизден бир 2 класс кийин окуду. Таптакыр ошо анткени пенсия алчу эмес беле? Эми кайдагы пенсия? Анан тамак алып берип ушинтип калган Кудай жалгап 61-жылы эме өзгөрдү. Куда Кунсубаевич келди, секретарь СК. Анан биз ойлодук. Биз эле эмес, тиги манасчылар да бой. Муну кино тарталы деп барып, тиги уруксат алып, тиги Куда Кунсубаевичтен. Көрсө мунун атасы да эме экен да, акын экен да. Макул тарткыла деп бизге эме берди. Анан жанагын тартканда 62-жылы кинону тарттык. Шундай болуп калган, Саякбай атам чогуу эле жүрүп калдык. Кийин тууганда болдук, Кудай сөөктө болдук. Менин ийимдин кызы ошо тиги келин кимди Саякбай атам небересине тиги. Ошо. Чубак менен Сыргак жок да азыр, Алар өтүп кетти. Алардын балдары бар да бирок. Ошону билбейт экенмин. Эрте өтүп кетти байкуштарым. Ар кандай окуя болуп, мен баарын айтып атып кайгылуу капалуу болду. Анын баары. Ошол. Ошондо силер деле кыйналып эле эми атам түрмөдө жүрсө кайдан? Жок, кийинчерээк жакшы эле поддержка болду. Эми болгондо кандай? Азыр кезде эме да, зарплат менен жашайбыз. Анан Сакемди Кудай жалгап, манасын кайра жаздырып, гонорар берип, антминт ошону квартира берип, жанагы Московский көчөдөн. Ошол жерде жакшы оңолуп кетти, Кудай жалгап. Анан биз дагы киного тарта баштадык. Анан мындай да. Бир жолу кино тартып атсак, "Вай, мага бирдеме береби?" дейт. Сурасак, көрсө документальный киного бербейт экен деп. Кудайсы болсо берсин. Шет документальный болуп атпайбы деп. А бирок ким тартканда кийин Мелис Букеев көп тартты ушун. Кимде тартты болот Шамшевтер. Эптеп бир балакет кырып эптеп анчамса тыйын чыгарып беришти. Ana nemede mынакей омактан өлөгөй мына Морети Саякбай менен бул мындай деп алды. Сагынбай менен Саякбайдын варианттары экөө башка. Сагынбайдыкы мусулманчылык болуп кетет. Жок, мусулманчылык эле эмес. Өзүмүз молдо киши болгон, бирок андай жок. Анткени мунун атында Манастын атын Сагынбайдын айты. Манастын өзүнүн аты Мана деген эме фарс тилинен келген маана, защитник, коргонуч. Кыргыз маанасы, кыргыздардын коргонуч деген сөздөн чыккан. Кыргыз маанасы. А бирок Сагынбай Сака мындай дейт. Ат коюп атканда биринчиси ма болсун, пайгамбардын атын, экинчиси эм болсун, бу да пайгамбар. Көрсө Манастын атында бул киши 3 религиянын дээли эмес бирдигиде символу. Мыңысы мусулманчылык Мухаммед пайгамбар. Нысы Нух пайгамбар, христианский. Сысы буддизмден экенде. Ким? Сатка баракта. Будда сатка баракта. Эме дейт, жолборсун эмеси. Сы деген Будда Кытай тили эме тилинде жолборсун ысымынан келген деп көрсө Манастын атына ошондой болгон экен. Анан кийин дагы бир кызык жери бар. Манас баягы чоң казатка барып кайра Манастан келет, Сагынбайдын варианты боюнча. Ошол жерден алдынан эмелер чыгат, мана тиги Кытайлар кечирилет, Эшенхан. Ал өлкөдө чыгат, Манас кечирил, силерди колодук эле. Жериңердин Алтайга. Эми кечиргиле, кан төгүшпөйлү. Балдар аман калса, анан Манас тиги Бакайда айтат, кой балам. Мынакей кечирим сурап келди, биз жеңдик деп, анан ошол жерден мелдешип, элдешип, кызалып кетет да, Сагынбай боюнча. Бирок келгенде шуну айтып коеюн силерге, билбей атышат көп Манас советтер. Манастын 3 сайыбы бар. Карабөрк көрсө калмак экен. Бул элдешкенде. Кытай эмес. Жок, калмак. Калмак, Карабөрк. А эмеси тиги акыл айы эме экен да. Тиги
Afgan ханынын кызы экен, пуштун экен, тажик экен бул. Тажик. Пуштун, азыр эметпи? Акылай. Ай 3-чү аялы эме барып эметке көрсө, ошо кезде Бухарада эме Согдиян экен да, көрсө тажиктин кызы экен булар. Кыргыздан мурда мусулман болгон эле экен да. То есть 3 аялы бар, чындап койсо. Манастын 3 аялы бар да ошо. Ошондо 50ден ашкан кези. Анан бу кандайча там 3 аялым бар дейт, бала жок. Дейт. Кандай ушу Кудай мени имчим бардым кол салып Кытайга. Мени Кудай ошон үчүн бала жазалады. Анан мен дейт Меккеге барып Кудайдан кечирим сурап келейин. Каныке айтат, анда барып кел дейт. Анан бул эметип атат да, теге мына давай Меккеге барып чоролорун барайын десен, анан каныке дейт, ай чал. Сен эмеге жетти, Кудайга жетти окшойт, мен боюм бүтүп калды дейт. Анан Сайыкбайдын варианты боюнча, анан барбай калат, Кудай кечирген экен деп. Анан Семете 3кө чыгат. Бул неме бар, Авраам койчу эле. Сайыкбай боюнча да. Анан болбой эле атам ушундай мен барып келейин, Кудай кечирбей атат деп. Анан Меккеге барат. Алымбет чабак сурагын баарын атып түп-түрү Меккеге барып ажы болуп келет Манас. Ошо мусулманчылык экен киши. Кудайдан кечирим сурап, мен ушо кол салып келдим Кытайга. Кечирмен деп кайра келсе, Коңурбай талкалап аткан болот талашты. Келип алып туруп. Анан кийин артынан барып кубалап жүрүп, анан кийин Кичи Казат деп коет Сагынбай боюнча. Ошо Кичи Казатта эл журтун коргоп атып ошол жерден каза болот. Манастагы чоролору дагы. Вот Сагынбайдыкы башкача. Башкача, совсем башкача экен. Башкача экен. Аябай эле башкача. Авраам экен аныкы. Анан муну чыгарбай айтканы чыгарчу эмес, көрсө мына көрдүңөрбү, мына Сагынбай өзү малда болгон. Кокулу Манасты ажы кылып атпайбы? Бу кандайчы деп. Бирок Сагынбай атабыз Кудай алдында ал билет экен деп, Библияны укмуш да билбемиш экен деп. Ошо Библияга окшош экен да. Билет экен да, мен аны окуган сайын таң калам да, таң көрүп кандай. Анан Саякбай да башкача. Саякбайдыкы эмеге жакын, чындыкка. Чындыкка жакын сыяктуу. Көрсө бу Саякбай боюнча мындай да. Эме дейт. Өзүнчө хандык түзөт, анча билесиңер, анан кийин эмеден Кытайдан ким качып келет экен. Гүлү Бага экен аты. Алмабет. Качып келип айтат, мамдай барып. Гүлү Бага дейсизби? Гүлү Бага. Гүлү бала экен да көрсө. Гүлү бала. Ташта Гүлү Бага, Гүлү бала. Ушун аты ушу тете экен кесине. Анан ки Алмабет ушинтип айтып, анан кимдин Манастын аты эме экен атаңгы. Чоң жинди деп. Жок, ал бер жакта эме боюнча. Башкача там сейчас. Этеге. Жаглакар экен, жааган кар экен. Манастын атыбы? Жаглакар. Эме боюнча да, история боюнча. Анан барып туруп кол салып, ошол жерден тиги багындырып, анан бирок дейт, историктер ошондон кийин 847-жылы болгон окуя экен. Анан историктер жазат, ушундай покорил дейт эмени, бирок келгенден каза болот дейт. Анан эмени эл журтун бияка көчүрүп кирет экен. Анан эмеси кулайт дейт. Кайганаты кулайт. Ошо Саякбайдын айтып атканы, анан булар мындай да. Ошондуктан эмени Сагынбай менен эмени дайым бириктирген да, Зияшбектин атамдары болуп. Давайте Сагынбайдан чоң эмеге жеткенче Сагынбайдан алабыз. Бежиңе. Андан аркысын тиги Саякбайдан алабыз. Эми Саякбайда да гениаль, просто айтып атпайм жанагы. Көрсө эмелер чыгат экен алдынан. Кытайлар. Саякбай да. Ушундай ешеркан чыгат, давай элдештери бизден күнөгөт деп, анан Манасты эми кыргыздарды билесиң атаңгы. Күпүлдөп. Манасты өзү ушундай характер ушундай жерде. Анан хан көтөрүп коет да, эмеге Четпежинге. Четпежин токмок окушган бирок. Ана жерден кыргыздар жыргап аткан, Кытайлар Коңурбай айтып, давай эме жийип, аскерин жийип, анан куурчап келген Манас талкалап атпайбы. Саякбай варианты. Эң жакын эмеге, чындыкка. Ошондуктан жанагы кыргыз элинин кайгапасы ошол. 1000 жылдан бери ыйлап жүргөнүбүз. Манас алдатып койгон эти. Ишеничтүү, ушундай ишенчек жигит экен өзү. Манастан эме дешет го, мындай баатыр деле эмес болчу, мындай.
Батырлар Алмамбет батыр болчу. Просто ал баа. Акылдуу да? Жок. Ол жанында бул мындай да. Азыр көрүп атпайсыңар. Көрсө акылмандык болсун жанында бакай бар экен, ошой бар экен. Алман жактан. Анан эмеге батылыкка келгенде чубак сыргагы бар жанында. Алмамбет болсо өтө куу неме экен деп Кудайга. Жанагы адап атпайбы деп атпай. Көрсө анын өз максаты бар экен деп. Кытайдан качып келип атайлап. Кыргыздын күчү менен келип бийликти алар алып барып атпай кыргыздар алдап. Перебешип турбайбы? Ошону түшүнбөй атпайдыр көптүн эмеси. Алмамбет деп. Ким алып барды кыргыздарды? Саякбайдын, Сагынбайдын немесин карасаңар, варианты боюнча Манас, Сагынбайда. Манас Алмамбет өзү колбош болуп Манасты тиги катардагы желдет кылып коет. Отделениеге Тазбайматты. Манасты. Өзү алып барат кыргыздарды. Эмеге. Анан эме деген жери бар, таңгөр жанагы келип алып сүйгөн кыз бар экен. Бурулча. Манасты баш кылып, өз элиме кас кылып, сага келди Бурулча дейт. Билдиңби? Кыргыздын күчү менен барып туруп Кытайдагы бийликти алайын деп, анан Бурулчага жетейин деп келген. Ошо да максаты башка. Анан булар кимеки Коңурбай экөө аталаш бир тууган. Тиги Алаукенин баласы, бул Айсыкандын баласы. А тиги булардын агасы тиги Эсенхан, император. Көрдүңбү? Ошо бири-биринен бийлик талашып атпайбы? Эки бир тууган. Биякта колдонуп турбайбы? Ушундай кеңген жери бар да, баарын айтып турганда. Игра престолов болуп тур да. Аны ошондуктан айтып атпайбы? Бу тиги ошону коштуруп эме кылган менин аталарым болгондо. Көрсө, ошондо эле 40-жылы бу кимдин Касым Тыныстанов, Мухтар Әуезов, анан тиги Шенен Арабаевдин эмеси боюнча ошондо эле айткан экен. Бул эки вариантты кошолу. Кошолу деп. Анан бир вариант кылалы, эл журтка түшүнүктүү болсун. Эмне болду чындыгында? Деп келишет айрыкча жанагы Сагынбайдын варианты укмуш эми. Эмчи кандайча жанагы айтып аткан. Бул киши жөндөн жөн эмес, бул киши акылман философ экен да. Окумуштуу сыяктуу. Өзүнүн теориясын чыгарганда. Саякбай болчу. Саяк болсо болгон окуяны элдин ой пикирин айтып атпайбы, артист катары. Экөөнү кошкондо жанагы гениаль. Мен ошону экөөнү коштум дагы мынакей орусча которсом, муну эме бизге калтырып кетесизби? Биз немелерге ойнотолу. Анан эме кылып сразу эле тиги грузинче чыкты, грузин, мен орусча, Азербайжандан чыгарышты. Мен орусчамын которуп. Өзбектер чыгарды өзүнчө китеп кылып, украиндер чыгарды өзүнчө китеп кылып, негизинде. Анан дагы айтып коеюн, кийин карасам, ар кандай варианттар муну айрыкча эме тиги миң жылдыкты майрамдаганда көп нерсени билбей жанагы ал тургай жанагы кызыл орусча которуп кайда чыгартпадыбы? Аны үчүн канча киши түрмөгө түштү, канча киши жалын берген билбейт. Эмеси бар, тиги партиянын эмеси. Запретить. Алып ташташ керек десе, аны билбей кайра чыгарып атты. Ал кезде ошо тиги Мухтар Әуезов келип защищать экен да. Жанагы болгон турбайбы мындай? Жок, булар мындай, ошону окуп алып айтат, бул Манасың антисоветский, антинародный. Бул деген жанагы башкынчылыкты даңазалаган чыгарма экен деп чыгат. Ошонан наразылыктар баш болуп, давай Манасты окутпайлы десе, анан кийин жанагы Мухтар Әуезовду туура айтып атасың. Анан берки эмне кыларын билбей, эл эчкинче атамдарга малып кеткен. Коркуп эле турушканда. Көрдүңөрбү дейт. Мына береки эмелерди бул китепти чыгарткан жанагы Тыныстановдун шакирттери. Анткени булар ошол эмеге оруска, политикага каршы чыгып атат. Мынакей каршы чыгыш керек, мусулмандыгын билиш керек, түрк элдери билиш, оруска каршы чыгыш керек деп Манасты жок кылмай болот. Ошондон Мухтар Әуезов бул мындай экен. Көрсөң, мунун кандидатский диссертациясы ошо Манас боюнча. Анан мен анчам чугуп калдым, үйдө келип турчу айтты, ой, туускандар эмне кылып атасыңар? Бул жанагы бузукулук, ана Юнус Алиевде чыгып айтат. Жанагы орустун бузган Манасты. Оригиналын окулу, таптакыр башкача окулу. Бул дүйнөдө Манастай чыгарма жок. Де анан тиги чыккан кишилер айтат президиумга. Сакташ керек десе, анан уялып,
анан кийин кайра кайра ошондо Айтматов студент кезкен мындай кирип Авызовду көрүп калыптыр да мынтипчи. Ушул кишиге барышым керек экен депчи. Эми ал көрүп, бизге болсо келип турчу да. Анткени атам Семетей боюнча кандидатскийге көрсө эме илимий жетекчиси Муктар Авызов экен. Үйгө келип турчу да. Ал тургай жанагы сиз көргөнсүз да? Көргөнөн 48-жылы келди дагы көрсө жанагы Абай деген роман орусча которуптур. Ошону мага жазып берген да Муктар Авызовдун өзү. Сиз эми буну мага жазып бериңиз. Мен дагы кийин айтайын. Ошо анткени Абай жана анан кийин дагы студент кезде дагы мага барып калдым. Алматыга бир котормочулар эмеси болуп барып калсам мени кадимки тосуп дагы Абайдын дагы эмесин берди мага. Үйдө эмен бар. 60 жок калтатым 59 жыл тигилер акталганда. Так что ушуну көрүп эле жүрдүм көп. Сиздин мугалимдериңиз ким болду ошо немелериңиз? Устаттарыңыз? Эми мен 2-55-жылы келдим эмеге, университетке орус факультетине. Көбүнчө орустар болду, бирок ошондо жанагы Сталин өлгөндөн кийин 58-жылы эме болбоду. Баарын бошотуп, анан ким Зияшбектенип дагы Кусейин Карасаев да үйдө отуруп калышкан, эптеп-септеп котор менен жамбагып. Анан буларды университетке чакырып уруксат берди, почасовик болушту булар. Почасовой лекция окуйт да, анан айланайын, перерывте ушу студенттер ошол кездеги студенттер ушуна ким Бекстан Жакиев, ким Умар Султановдор окучу да, кыргыз факультетинде. Жибербейт. Коркушат. Окуп анан перерывте да кетиришпейт, ар кандай суроолорду берип. Экөө тең почасовик. Бир сааттан ашык. Ошода бир лекция окуп кетет, ошо канчабызды тыйналат. Анан кайра мактанып атпайбы, анан Карасаевди эме деп атпайбы, почетный академик. Аны да кийин берди. Чындап келсе, Хусейин апам биринчи кандидат болгон да кыргыздан, наук, тил боюнча. Анан аны жолотпайт, бу да көрсө кимдин шакирти болуп атпайбы, Касым Турсуновдун. Ошол. Кыскасы, азыр ошол мынакей Кудай жалгап, бул мындай да, мунун моорекини түзгөнүм жөндөн жөн эмес. Жанагы айтып атпайбы, аны байкасам, ой, Манас деген 500 000 строк болгон, бирок ашык сөз көп да. Анан кыргызча угула берет. Бирок чындап келгенде мынакай сценарист катары, драматург катары элге журтка окуяны бериш керек. Окуянын ошонун мазмунун бериш керек. Анткени Манастын укмуштай жери, дагы айтып коеюн, адабиятчы катары. Ар бир окуя өзүнчө заканнасат, окуя менен айтат, жөн айтпайт. Жанагын айтып атпайбы окуя менен, ошол тиги Саяк Багырлайт берки кишинин дагы. Жанагы тияка барып келип эмчиң барып Кудайдан кечирим сурап атат. Жөнөкөй нерсе, аял төрөбөйт. Ошонун негизинде драма кылып. Драма кылып, Кудай мени кечирбей атат деп көрдүңбү кандай? Турмуштун өзүн болот. Нападение. Жөн айтпайт, азыр минтөдө сүйлөп атпайбы, жок. Айланайын деп уйлайт мунас. Окуйбу, мага 3 катыным бар эмне? Кудай үчүн мага бербейт. Демек мен Кудай алдында күнөөмүн. Анан барып тиги барып, ажо, мына жаман саяк байын, ушундай өзү молдо болгон анан эмеди деп жамандап атпайбы кишини. Анан да бир эмеси бар экен, мага тийишип жүрүшөт, мен ошо жанагы Манастын эме Каныкей энебиздин тажик экенин тиги ошо Сагынбайдын алдына которгонду. Анан мунун эмеси дагы биринчи 4 томдук чыгарганда Кудай жалгап, мен эмчин жакшы көрсүн, Чыңгыз Айтматовду редактор ошо киши көрсө Манас укмуштай билчү. Окуптур да бар. Чоң апасы айтып берчү экен. Жок, жанагы анан жанагы 4 томдуктун редактору болбоду. Анан ошону орусча эмесин чоң газетти мен которуп бердим, анан Москвадан чыкты. Муну айтып аткан эме да. Тиги жанагын кандай деп эмеде чыгып кетти. Бу дейт, мына Айтматов анта булар дейт, Манастын аялы Каныкейди тажик деген, тажик болгон эмес деген сөз чыгат. Бирок мындай дейт. Сагынбайды окугулачы. Көрсө мындай дейт, ким
барып кудалап келет да Жакып Бухарага барып. Андан асқа келіп айтат, тажик деген ел екен. Бізден мұрда көп жыл мұсылман болған ел екен. Дейді. Кімші? Сағынбайдың айтуысында. Анан кейін баяғы Манас көйлеп барғанда ұрша еткенде, Манас айтады, там айтып отырайын, емші чатақташа еткен. Анан дейді, Манас айтады, давай бұқыраны ал ауыздағы теге қанекейді жөне құдалабайлы ол жаға таралауыз дейді. Құрша болады. Анан атасына келеді қанекей, Сағынбай ойынша. Ой дейді, ата, мен дейді, тажик елінде не күні бар, тажик ел үшін, Бұқара деген жер үшін мен құл болып берем қырғыздарға дейді. Жүгініп шығады. Гениально. Мүмкені жаңағы сәттері шықты. Ананда емшін неме дейді жаңағы, Сағынбайдың білімдеген қарағыда. Тажик деген ел екен. Бізден burada көп жыл мұсылман болған ел екен деп. Оказывается, мұндай екен де көрсе. Алар билеттен берілі. Көрсе бұл мұндай екен. 8-ші ғылымда бұлар Согдияна деген екен. Шаар болгондо, чоң екен де, хандық екен. Тили тажик, тажиктер екен, Согдияна. Ана 8-ші ғылымда бұларды арабтар басып алып мұсылман қылады екен. Понимаешь? Бізде көп жылы мұсылман болған екен деген. Согдияна. Анан келіп тұр, анан кейін бұлар мұсылман болып қалды содан тажиктер. Ал тұрға жаңағы бізге жаңағында думана дервиштерді жіберіп тұрды. Анан емедегі Афганистандағының бары мұсылман болып отпай. Кабулда. Ошо бары тили тажик жана пуштундар. Фарс ошо тили тажик тили да. Тажик тили. Анан Манастын кейін экинчи аялдагы жанагы акылай. Бuna сүрөтүндө барып жерде көрөсүң баны. Ошо көрсө алды ошо тийимден эмен кыз экенде. Ошо Афган хан оған деп қой. Тажикстан жаққа келіп еле мүтіп кетіп қалшы да. Біз жаққа өтпей елечі. Анан айтып отпайым ба. Ошо жанагы билимдүүлүгүн айткан этиге кимден жана динчил деп атпай, ана мындай дейт. Аны көңүл буруп атпайбы. Жанагы Манастын эмеге чыган мындай дейт. Нуктан апет туылған. Апеттің ұлы қарақандан өгіскен оғысқанда деп жүріп өті. Яфет деген Ярафет, Нуқту мұлас, Нойду мұлас ол отмай оқыдым. Ярафет? Ярафет, Япет, Нуқтан Япет түрілген. Нуқ дегені Ной. Ной, о. Япет деген Ярафет. Ярафет. Ярафеттен қарақандан өгісқан. Өгіз ошондан чыгып атпайбыз. Өгүстөн чыкканбыз. Канекей деги буну немес. Биз ошондон Нуктан ошондо Всемирный потоктон келгенбиз. Ошондой түшүнбөйт. Кийин байкаса бер шалда китепти. Ар кандай кетип эле көрүнгөндө мынакей жанагы Манасты мен мактанып коюн эме киргизгенде биринчи конституцияны катышканда түзүүгө дагы редактор мен болдум, экинчисинде дагы. Анан жанагы Манасты атай конституция киргиздик. Жөндөн жөн эмес. Конституцияга эмне кылып киргиздик? Ошонун идеологиясы Манастын. Манаста бар да. Идеология деген негизи начар нерсе го. Жок, мындай да. Манастын мындай да. Башка элдерге кандай мамиле кылыш керек? Кечиримдүү болуш керек. Ушундай дейт да. Ошондо гана жашайсың, ошондон кийин башка элге урматы менен анткени мындай да кечирип койгула да. Кыргыз эли жүрбөй калган экимиңизде башка элдер жоюлуп кетпейди. Көрсе булар башка элдерди башка эмеден айлалсаң эметчи эле, эмне деп. Манастын өзүнүн үч аялы үч тилдүү, башка улуттардан. Демек бул жана орусча айткан обновление крови. Крови. Анан жанагы бизге айтчу да бала кез, акмак, жети атаң өтмөйүнчө үйлөнбөгүлө. Үйлөнбөй. Кан кошулуп кетпесин. Ошол гениальный нерсе. Ошо көрдүңбү? Базар жок. Анан башка улутка жанагындай жакшы мамиле кылыш керек, кечиримдүү болуш керек. Кечиримдүү болбосо жанагы Манас кечирбесе кырмак да ошондой эле. Көрдүңбү? Ошон үчүн сактап калган. Мынакей. Ошонусу аябай жакшы да. Ошо да. Анан айтып атпайбы, мына азыр деле кечирип койгула. Орустардын эмеси Путин немисче сүйлөп атпайбы тиги ким менен жанагы немистердин эмеси Меркель менен. Бу кандайчы? Кайтып колдон өпүш, анткени кечиримдүү болуш керек. Бу Манаста бар. Эгерде дагы мынакей немистер иштер кыргансың орус деп эмне кылат эле?
мына канекейди көрүп койчу жеңил. Негизи адамдар сиз билесиз да, мындай окуя жазган адам катары. Адамдар окуя айтып берсең, адамдарга батың эткен. Мындай жөн эле информация айтып берсең, мондай болгон тиңдей түшүнбөйт да. Ошон үчүн бизге баштан өткөн окуялар да, бизге ошондой окуялар кызык агай. Ошо окуялар аркылуу элдер ошону укканда анан неме эткен, мынтип жөн эле мынтип мондай болгон деп берсе. Бул ойду Иисус Христос айтат экен. Муну сурайт экен да, эми орусча айтып берейин, Библияны орусча окуганда. Рави деген аяк агай деген сөз экен еврей тилинде. Эмчүн дейт, вы почему, когда говорите с нами, напрямую говорите, да, шакирттер айтат, а когда говорите с народом, говорите притчами, дейт. Анна Иса пайгамбар айтат, потому что вы меня и так понимаете, дейт. А вот простой народ, слыша не слышит и видя не видит. Им надо рассказать жизненными примерами. Мисал үчүн дейт да, еврейлерде суббота күнү кызмат кылбайт экен да булар. Еврейлерде. Аны айтат, мисал үчүн дейт, эгерде дейт, сенин уюң 5-ші күнү тиги суббота күнү чөгүп атса дейт, сазга. Эмне күтөсүңбү бир күн? Өлөт дейт уюң дейт. Демек, мына турмуштун эмеси менен айтып берет да. Ал ошондой айтылган дейт эмесинде. Бирок турмушка кандай болсо ошондой жашаш керек дегени бар да. Көрдүңөрдү? Иса пайгамбар айткан. Анан Манаста айтып атпайм, бут жанагы насааттар аркылуу берилген да. Окуя аркылуу берилген да. Бизге ушундай окуялар кызык да, мисалы биздин залкарлар жөнүндө Айтматов менен сиз сүйлөшкөнсүз, Симонкул менен сиз жүргөнсүз, Төлөм Шокеев жөнүндө мындай биз үчүн мындай пайгамбар сыяктуу эле да, биз үчүн. Ошол окуялардан көбүрөөк айтып берсеңиз, бир күнү деп элечи. Жанагы бирөөсүн айтып бербедим силерге байгылып туруп. Тиги эми кандай десек, Симонкул менен Москвадан орустардын баары таанычы турбайбы, бул мындай деп алды. Бир нерсени айтайын силерге. Эң бир маанилүү нерсе да. Мисалы үчүн мен тиги 60-жылы окууну бүткөндөн келдим эмеге, киностудияга. Анан келсем, кыргыздар жок экен практически. Карасам жана Геннадий Базаров, Нуртай Борбиевдер ончун өтүп ассистент экен эме, жардамчылары. Бүт эле орустар. Анан эмеден жогорку билими бар ким экен да? Тиги Лилия Турусбекова, кадимки Турусбековдун кызы. Менден 1-2 жаш улуу болчу. Анан Төлөм Шокеев экен. Төлөм Шокеев мени түгөлтүр. Звук оператор экен. Анан бара-бара чогула баштады бу кандайча. Кино деген кино экен атам. Анан кийин кино тарташта токтогул жөнүндө тиги бирдеме чанчанаты карасак, Москвадан келген еврейлер башкалар тартат да. Эптеп түшүнбөй эле. Лишь бу материал. Эмеси жок да таң. Анан бара-бара биз капа боло баштадык. Да бир нерсени айтып коеюн силерге. Жүрүп отуруп тиги ким эме деп калды. Кончаловский, кадимкилер тиги. Первый учитель. Ошону мен тартам деп келди. Ой, таң, Кончаловский Михалковдун баласы да. Аненеси да ушундай тартам деп атат деп аябай сүйүнүштү мына Москвадан келди. Эмне тартам деп первый учитель тартам деп. Анан мындай да, бул первый учительди менин повести бар, тиги Чыңгыздын. Биринчи мугалим деген. Анткени бул өзү атасы дагы энеси Нагим апа да биринчи мугалим болгондордон экен да. Бир кызыктуу айтып коеюн силерге. Эмени карасам, мана Чыңгыз Айтматов родился в Жалалабаде деп турат, биринчи автобиографиясында. 27-жылы төрөгөм, 27-жылы. Анан мен дагы 35-жылы төрөгөм, 7 жылдан кийин. Мен тоже родился в Жалалабаде. Почему? Көрсө, тиги ошо жылдары Төрөкул абамды ошол жака жиберет экен Жалал-Абадка. Нагим апамды мугалим кылып барат экен. Биринчи болуп. Анан буларды укмуштай тосуп алып ошол жерден анан жүрүп атып Чыңгыз боюнда бар экен төрөлүп, анан кийин булар бүткөндөн кийин менин атамды 34 жыл жиберип атпайбы, мугалим кылып түштүккө, мектеп ачкан деп. Бир мындай да, анан Чыңгызда да мындай эме бардыгында эле бар. Айтып калышы, мугалим келгенде аябай атаан көрү урматтачу экен. Урматтачу да. Мынакей бир киши келди, билимдүү, кат жазат, тил билет деп. Анан биз дагы эме кылдык, макул деп мен редактор болуп калдым. Эме кылдык.
тартты. Анан бір қызық та. Кимди тартам dedi. Болот бешин айтып. Аны менен де чогуп калдык музыканы түшүрүп. Все нормально дедик, все нормально. Анан жанагы аялы эме экен, чалата тарт чала казакко. Эмесе. Ажайлы жүрөт. Андан ажырашып. Кийин Кончаловский үйлөндү, атыгы менен түгөттү. Аринда Сарабага үйлөндү. Иә. Анан кийин кино чыккандан кийин мен таптакыр айттым, жарабайт деп. Редактор болуп калдым. Во-первых, bu kandaysa, gelip tegi aytıp kalan eme deydi. Orça olut var. Bolot asker olup gelme gelecek. Ya budu vas учить, hep gülüşette kırgızlar. Ya budu vas hep gülüşette. Tırkıldap gülüyor. Что за безобразие? Андай болды, анан еме кылса, тиги суга ыргытып привлекать кылып, какой-тодан жаман эме болду. Жикари болуп инжеет кылышат. Анан эме шида барды агачтар. Анан жана казактын актерисин алып келип туруп, эме кийин казак болду. 5 бармак жесем, лапша отут висит. Что за безобразие? Мен биринчи чыктым, мен говорю, Андрюша, ты же позоришь кыргызский народ. Во-первых, никогда так не относились кыргызы к учителю. Воспринимали. Потом читай внимательно Айтматова. Там не так написано. Дедим да. Тогда я молодой, там я нечего. Анам bir кезде эме кылдык. Ким айтып калды? Шашемише. Мындай кылалы. Пропагандистский кино болгондо. Бул эме дейт, потому что бул мындай экен, көрсө, внимательно көрсө, орустардын психологиясы, оказывается, кыргыз эти были дикари. Дикари, да. Жили в пещерах, кара кыргызы. И только после революции кызылжелек менен чыгып кетет экен да. Ты понимаешь? Вот их психология. Силерди адам кылган биз деген. Сидит у них. Ошондой эле, азыр деле ошондой. Анан кийин эме кылдык. Бир кезде ким айтты, Шашемис анда чалдарды чакыралы. Дедик. Анан Токонбаев келди, ким келди? Түгөлбай Сыдыкбек келди. Азиз Салиев келди. Азиз абам Айтматов өзү эмне деди? Уксаң. Шыңгыз Азиз Салиев Айтматов аябай жакшы көрчү. Чыгармалар жөнүндө жазып та. Анам шундай муну токтош керек. Көрсөтпөш керек деген чыгышты. Ну тут такое дело есть, между нами говоря. Горше, когда сценарий Кончаловский жазып. Но, чтобы с моего повести писать, мне заплачивают авторга. И сценарий сөзінше. Анан Чыңгыз айласы кетті, айтты, эми мындай да, прокатка чыкса тоже большие деньги придут, миллионы денег. Да. Алат да. Мындай да Чыңгыз, мен жазып бергенмин повести. Я отвечаю только за повесть. Да. Кинонун ишим жок деди. Анан Азиз Салиев аяка калды. Ай Чыңгыз, сен чыгармаң болуп атат, эл журтту жамандап атпайбы десе. Эме силер айтыла, мен айта албайм койду. Они поссорились и до конца жизни не контактовали. Анан ошо кино чыгып кетти. Анан болбой чыкты, там встречает. Россия так ушуна алып атса, эмчи кыргызга каршы чыгып атасың. У нас возникло свое мировоззрение. Давай докажем, кто такой кыргызский народ. Что своя культура. Еттиде эч качан жебейт 5 бала окуйган. Кантип эле тиги жеп, өзү манап болсо лапшанын бетине шып аласың. Тыркылдап, минткен эмелердин баарын алып алыптыр. Уродтордун баарын күлдүрүп. Эсиңерде минтип. Что за безобразие? Кыргызский народ всегда стремится к знаниям. Это глубочайший деп. Аны бир бара-бара эме болуп баштады. Мелис Уркеев как раз менен чогуу ал истфакты өткөн, ал ВГИКте окуп жүрөт. Кадыжан Кыдыраев операторский окуп, студент эмесе. Берки балдар, жаш балдар. Мы решили как-нибудь доказать народу через кино, кто такой кыргызский народ. У нас совсем другой. Анан жанагы аны айтып эле айткан балдар. Эми үчүн биз Чүймөнкул тарттык кино кылып показать, что такое кыргызский жигит. Мужик. Да. А какие у нас красивые женщины, мынакей көргүлөчү. Айтурган Темир, татуу. Билдиңби? Аялдары кандай болгон?
Бакенеже тартты. Чалдары кандай акылман болгон. Muratbek Rızkılık taraftar. Аларга роль чалгы атаңын башы, пускай мудро скажет. Понимаете, в чем я? Ошону менен стали добиваться и завоевали весь мир, между нами говоря. Жана кыргыз кечиде деген ошо. Ой, кыргыз таптакыр баш келтирбой. Биринчи кинолор кайсы болду ошондо? Чогуу тарткан. Чогуу тарткан эмес болду да. Там я уже кыргыздар мындай баш болгон. Тиги эме Мелис Убукеев тарта баштады. Эме деген жанагы кимдин Мукаиловдун эме жолу бар го, поезд. Ошо боюнча тартты биринчи. Анан эми татына кайгызды, эмени тартты. Какие у нас? С этого пошло. Анан Болот Шамши жанагы 53-жылы 60-жылы Манас деген тартты. Андан мында биз жанагы 52-жылы тартканбыз, 62-жылы. Бара-бара так стали. И вот так мы завоевали весь мир. Все, спасибо, Мар агай. Болды. Жаль, азыраак убакыт болуп калды, бирок сизге. Бул биздин Aviasales деген спонсорубуздан. Вот, бул биздин. Мына олекин алып калгыра, вам пригодится. Мына Манастык орусчасын аты ар бир көтөрүп. Конвертим гана экен.